Vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Bismillah vessalatu vesselamu ala Resulillah ve ala alihi ve ashabihi ecma'in ve ba'd. Үйлөнүүнү максат кылып, үйлөнүүгө аракет кылып жаткан жаштарга кыскача диний насаат. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү күндө биздин жаштарыбызда үйлөнүүгө аракет кылып, үйлөнүүнү каалап турган жаштарыбызда бир адат калыптанып калды да. Ал адат ошол үйлөнүүнү көздөп турган, үйлөнөйүн деп турган жаштар орус жергесинде болсун, же болбосо дагы башка бир өлкөдө болсун, көптөгөн убакыттар бою иштешет. Акча чогултайын, акча жыйнайын, кичине бир мал мүлк чогултайын, үйлөнүш үчүн депчи. Анан урматтуу мусулман бир тууган, сен эмне үчүн мынча көп убакыт бою акча табайын, үйлөнөйүн деп аракет кылып жүрөсүң десең, ал айтат: мен дейт, ошол үйлөнүшүм үчүн акча чогултуп атам дейт. Мен элдер сыяктуу, кээ жаштар сыяктуу чоң бир той берип үйлөнүшүм керек. Бир чоң бир кафеде же ресторанда бир канча адамдарды чакырып чоң той беришим керек. Ошон үчүн мен көптөгөн акчаларга муктажмын. Ошон үчүн мен иштеп жүрөм деп айтат. Мусулман бир тууган, биздин динибиз эч качан мындай нерсеге буйруган эмес. Жада калса динибизде бул мындай нерсеге буйруу мында турсун. Эч кандай динибизде кызыктыруу дагы жок. Сен чоң той бергин, сен көптөгөн адамдарды чакырып той бергин деген эч бир кызыктыруу жок. Эгер сен ошондой той кылсаң, көптөгөн соопторго жетесиң деген эч бир андай нерсе жок, урматтуу мусулман бир тууган. Тескерисинче, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисинде хайрун никахи айсаруху деп айткан. Эң жакшы үйлөнүү той, эң жакшы нике бул жеңил жол менен болгон, жеңил жол менен өткөн той деген. Мынакей урматтуу мусулман бир тууган, мынакей урматтуу үйлөнүүнү каалап турган мусулман бир тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бул хадисинде эң жакшы тойду айтып атат. Көрдүңүздөрбү, биздеги калыптанып калган айтканыбыздай жанакы адаттагы тойду мактап аткан жок. Тескерисинче, эң жеңил, эң жакшы той бул жеңил жол менен өткөн, калыңы аз болгон, тою ысырабы жок болгон, жеңил жол менен өткөн той деп атат. Сиз үйлөнө турган болсоңуз, эмне калыңды дагы жеңилдетип, анан ошол той кылганда тойду дагы жеңилдетип, сиз ошол өзүңүзгө жакын болгон адамдардан мүмкүн 10ду, 15ти, ушундай бир аз адамдарды чакырып эле, сиз мынакей мен үйлөнүп атам деген бир абалыңызды, ошол үйлөнүү тоюңузду билдирип койсоңуз болду. Мындан башка эч бир, урматтуу мусулман бир туугандар, кыйноо жок. Бул өмүр кыска. Сиз 10 жыл, 15 жыл, кээ бирөөлөр 20 жыл, ушунча көп өмүрүн ушул үйлөнүүгө акча жыйнаш үчүн өткөрүп атат да, тилекке каршы. Ушул нерсени биз жакшылап ойлонуп, динибизде кандай каралган, кандай жол менен үйлөнүү керек, ошолорду үйрөнүшүбүз керек. Ошондо биз иншалла жеңил жол менен үйлөнүп алганга бизде мүмкүнчүлүк болот. Ошондо биз жеңил эле жол менен үйлөнүп алабыз. Тескерисинче, биз жылдап акча чогулткандын ордуна, урматтуу үйлөнүүнү каалап турган мусулман бир тууган, сиз мен кандай жол менен үйлөнүшүм керек? Мен үйлөнгөндө эмне нерселерди билишим керек? Менин мойнумда үйлөнгөндөн кийин кандай важибаттар, кандай парыздар, кандай милдеттер бар? Эмне нерселерди билишим керек? Мен аял затын тандап атканда кантип тандашым керек? Динибизде кандай каралган? Ошол мен той өткөргөндө кандай жол менен өткөрүшүм керек? Кандай жол менен өткөргөндө мен Раббимди дагы ыраазы кылам? Ошондой жакындарымды дагы ыраазы кылам деп, мына ушул нерселерди үйрөнүш керек. Акча жыйнаганда эмес, урматтуу мусулман бир туугандар. Тилекке каршы айтканыбыздай, бүгүнкү күндө биздеги ушул адат көптөгөн жаштарыбызды ар түрдүү ушундай бир кыйноолорго алып барып атат.
жада калса мусулман бир тууган ошончо жылдар бою иштеп кээ бирөөлөрү акча жыйнай албагандыктан, акча чогулта албагандыктан жетиштүү деңгээлде кээ бирөөлөр ошондой бир карызга батып, пайыз менен акча алып банктардан процентке өзүн өмүр бою кыйынчылыкка таштап атат да. Мына ушул нерсе, урматтуу мусулман бир туугандар, чындыгында ойлонууга муктаж болгон маселе. Биз жаштарга, досторго, жакындарга айтып түшүндүрүшүбүз керек. Аларга эмне нерсе милдет, ошол нерсени үйрөтүшүбүз керек. Аллах таала жаштарыбызга хидаят берсин, диндеги тууралыкты түшүндүргөн болсун жана аларга жардам берген болсун. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.